эмдиги жылы студенттерди дагы ротация кылабыз. Мисалы, жалпы 10 000 бюджеттик орун берет экенбиз. Ошонун 5 000 түндүккө, 5 000 түштүккө беребиз дагы. Студенттерди толук ротация кылабыз. Түндүктүк студенттер түштүктөн барып окуйт, түштүктүктөр түндүктөн келип окуйт. Мен былтыр март айында тапшырма бердим элем, ушу быйыл 26-жылдын сентябрында ишке кирип кетсин бул деп. Бирок тилекке каршы биринчиден акча каражат кичине таршыштык болуп, анткени Шанхай кызматташтык уюму бизде өтөт, көчмөндөр оюну өтөт, официалдуу визиттер менен же болбосо мамлекеттик сапарлар менен дагы келчү президенттер көп, ошондуктан бир жылга, кийинки жылга калтырылды. Жакын арада акча бөлүнүп берилет дагы. Түштүккө 5 000 студенттик орун, түндүккө 5 000 студенттик орун, 7 область, анан Ош Бишкекке ошо жатаканалар бардык заманбап шарттары менен ыңгайлашкан жатаканаларды куруп бүтөбүз. Эмдиги жылы сентябрда мына ушул иш башталат. Акылман мектебин билесиздер, сиздер мыйзамда кабыл алып бергенсиздер. Акылман мектебинен чыккан окуучулар кийин вузду бүтүп келгенден кийин бир күн дагы ишсиз калбайт көчөдө. Орун жок болсо эскилерди бошотуп, пенсияга кетсүн, пенсияга айдап, начар кызматкерлерди бошотуп туруп, ошолордун ордуна буларды алабыз. Анткени эмне үчүн дегенде, биз азыр мамлекеттен миллиардтарды чыгым кылып, аларды азыр окутуп атабыз. Бул келечек үчүн окутуп атабыз да, биз бул келечектин эң жогорку квалификациялуу кадрлары болот деп окутуп атабыз. Анан кийин мыйзам кабыл алып, аларды мына сиздер былтыр кабыл алып бергенсиздер. Аларды бекитип койбосок, анда баякы эле азыркы эле вуздарды бүтүп келип аткан балдар сыяктуу көчөдө калып калышат. Ошон үчүн биз мыйзам менен бекитип койгонбуз.